Азыр жанымда тарих илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротеген, филология илимдеринин доктору профессор Осмонакун Ибраимов жана тарих илимдеринин кандидаты жазуучу Арслан Койчиев отурат. Сизден баштасам. Тынчтыкбек агай, мынакей бул репрессиялык доор. Биз жогоруда айтып кеттик, Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов дагы кабылган. Ошол доордун өзү репрессиялар кыргыздын интеллигенциясына жана жалпы ошол кездеги кыргыз маданиятына кандай кесепетин тийгизген? Абдан оор кесепетин тийгизди десек болот. Ошо репрессиялардын учурунда биз мисалы үчүн мыкты инсандарыбыз ата бейитте жатат, башка дарга асылган, өлгөн, көп абактарда отурган учурлар болду. Мына ошол учурда биз 40-жылы Кирилл жазмасына да өткөнбүз. Мына ошол кесепеттердин бири Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн жаштыгында дагы сезилет. Ал ошол коммунисттик идеяга өзү ишенгенин да айтышыбыз керек. 38-жылы өзүнүн атасы Сталиндик жазуулордун курмандыгы болгонуна карабастан, ал өзүнүн алгачкы чыгармаларында, мисалы үчүн 1952-жылы чыккан газетчик Жио деген чыгарманы карасак, мында сталинчил сыяктуу сезилет. Себеби алыскы Токиодон эле бир гезит сатып жүргөн жаш бала Сталинди мактап жүрөт. Анан кийинки чыгармасын айталык, мисалы үчүн биринчи мугалимде. Бул бай манаптар келип туруп жаңы курулган мектептерди талкалап атат да, азыркы Ооганстандагы талиптер сыяктуу эле. Иш жүзүндө инкылапка чейин жана большевиктердин бийлиги орнотулгандан кийинки алгачкы учурларда кыргыздын ак сөөктөрү дагы, байлары дагы мектептерди курушкан. Атүгүл алгачкы советтик кыргыз китептеринин авторлорунун көбү кыргыз ак сөөктөрүнүн өкүлдөрү болушканда, мына ушулардын бардыгы менимче дал ушу сталиндик репрессиялардан кийинки биздин ошол көркөм адабият өкүлдөрүнө тийгизген залакалардын бири болду да. Мынакей жогоруда профессор агай айтып өтпөдү, жалпы ошол репрессиялык доордун интеллигенцияга, адабиятка тийгизген таасири тууралуу. Ал эми эл душманынын уулу болгонунун өзү ошол жазуучу катары калыптанышына кандай таасир этти, Арслан? Анын адам катары дагы, жазуучу катары да калыптанышына албетте эл душманынын уулу болгону өтө оор кесепетин тийгизсе керек. Мен бул суроого раматтылык Азиз Салиевдин сөзү менен жооп бергим келип турат. Айтматов көз өтүп кеткенде Азиз Салиевден ушу интервью алдык элек. Ушул жазуучунун жазуучу катары табылып калышы. Башында Тынчтык агай айткандай, ал жана аңгемелерди жазып, мүмкүн сталинчил мүнөздөгү ошо көзгө илингенде буларга, ушу эл душмандарынын баласына, анын ичинде Айтматовго ушу гуманитардык билим жетишпейт. Себеби ал учурда аларды гуманитардык окууларга өтүүгө, университеттерге өтүүгө чектөө коюлган эле. Ошол себептен ушу зоотехник болуп иштеп жүргөн жерден таап келип, жазуучулар союзун өткөрүп, өзүм кийин анан жанагыл комплекстен деп коелучу, ошондон арылсын деп жол ачып бердим эле деди. Бул биринчи. Экинчиден, анын чыгармаларында албетте Саманчы жолундагы эпиграфты айтып жүрөбүз, бирок башка чыгармаларына дагы өзгөчө, Кылым каратар бир күн чыгармасындагы Таңсыкбаев, Абуталиев, Зарина деген образдар ошолордун тагдыры аркылуу өзүнүн дагы тагдырын чагылдырган. Профессор Ибраимов, мына сиз Айтматов тууралуу бир топ китептерди жаздыңыз. Сиз ошол эмгектериңизде айтып келесиз Айтматовдун өмүрүндөгү трагедия тууралуу. Бул өтө чоң маселе. Ошон менен бирге мен айткым келет да, бул чоң жазуучу, улуу жазуучу деген киши бул ошол өзүнүн заманын бир өтө таалуу, өтө маанилүү окуялары менен же процесстер менен байланышкан тагдыр болот да. Ошол жагын айтканда Айтматов албетте жазуучу катары, инсан катары 20-кылымдагы эң маанилүү окуялары менен өзү болбосо өз жүбүлөсү байланышкан адам болгон да. Ошондо мен ойлойм, Айтматовдун адамдык тагдыры жана жазуучулук тагдыры ошо 20-кылымдагы чоң окуялар менен байланыштуу болгон. Эми биринчи мугалимде, анан кийинки чыгармаларында ошол Октябрь революциясынан баштап кийинки террор, кызыл террор деп айтып жүрөбүз. Андан кийинки согуш, атамекендик согуш же дүйнөлүк экинчи согуш. Анан Советтер Союзунун өсүшү, анан кийин кризис, анан Советтер Союзунун кулашы,
Андан кейін постсоветтік дордық біздің Кыргыз елінің баяғы мамлекет қатары, суверенді мамлекет өсіп өнігіші, қалыптанышы, Чыңгыз Төреқұловичтің тұрмышындағы маанилүү окуялар болдағы. Ошол революциядан кийинки, андан соғыш убагында Кыргыз элдин турмушу, соғыштан кийинки баягы биз жана күмүш кылым деп айтып жүрөбүз, ошол кездеги турмуш, анын айрыкча өзү акыркы чыгармасында тоолор кулаганда деген чыгармасында айтып кетпедиби? Ошол Советтер Союзу зор империя кулагандан кийин кандай турмушка, кандай тагдырга тушуктук. Ушулардын баары мен ойлойм Айтматовдун чыгармаларында өзүнүн ордун ээлеп, анан ошо согуш учурундагы деле бу Советтер Союзунун өнүгүшү, анан кийин акырында кулап түшүшү, булардын баары бул өзү өтө чоң тарыхый окуя. Ушулардын баары Айтматовдун чыгармачылыгында жеке тагдырында чагылдырылды да. Тарыхый дор жазуучунун чыгармачылыгын калыптандырат. Ал эми Айтматовдун чыгармалары башка элдердин иденттүүлүгүн сактап калууга кандай роль ойногон? Бул өтө маанилүү маселе да. Жогоруда биз коммунисттик идеологиянын ушул түшүнүгү таасир астында калган доору жөнүндө сөз болдук. Бирок ошол Ленин сыйлыгын алгандан кийин дүйнөлүк деңгээлде кыргызча жана орусча мыкты жазган жазуучу катары таанылгандан кийин Чыңгыз Айтматов өзүнүн доорунан алдыга кеткен чоң иштерди аткарып берди. Алардын бирин бир эле сөз менен, маңкур сөз менен айткым келет да. Бул кылым карыткан бир күн деген чыгармасында бул маңкурт өзү киши кебетесинде, бирок өзүнүн тарыхый эс тутуму жок, маданий салты жок, санжыраны, тарыхын, ата энесин да билбеген бир пенде болуп калат да. Бул чехтердин атактуу драматургу, жазуучу Карел Чапек робот деген сөздү дүйнөлүк адабиятка киргизген. Робот бул киши сыяктуу, бирок машина. Ал эми Чыңгыз Айтматов болсо кыргыз фольклорунан, Манас дастаны башка биздин фольклорлук мурастан алып чыгып, бул маңкурт деген сөздү жандандырып берди. Бул роботтун эле түрү, бирок киши кебетесиндеги робот. Бул сөз аркылуу ал ошол учурда тоталитардык доорго каршы өзүнүн пикирин билдирген. Биз ошо коммунисттик идеологиянын учурунда да жашаган, ошого ишенген кишилердин бири катары айтабыз. Болочокто коммунизмде баардык улуттар жоюлат, этностор жоюлат, бир эле улут болуп калат деген бир түшүнүк бар болчу да. Чыңгыз Айтматов болсо ар бир эл, ар бир чакан этнос өзүнүн маданий салтын сактап калышы керек, өзүнүн этносу кимдигин сактап калышы керек деген ураанды дал ушул маңкурт сөзүнө киргиздирди да. Ошондуктан анын бул чакырыгы ошол тоталитардык, авторитардык доорлор үчүн эле эмес, азыркы дүйнөлөшүү жүрүмү үчүн дагы өтө маанилүү болуп саналат. 80-ге таяп калса дагы жазуучу дагы эле китеп чыгарат деп биз абдан күтүп жүрөр элек. Пландары жөнүндө дагы бир топ маектерди жасап атканда бөлүшчү эле. Арслан, сиз Чыңгыз Айтматовдон дагы кандай китептерди күткөнсүз? Чыңгыз Айтматов биринчиден биздин азыр айтып кеткендей биздин улут катары калыптанышыбызга ушу 20-кылымда ушу кишиге буйруган экен, ушундай миссиясы бар экен, чоң салымын кошту. Образы түрдө айтканда тоолордун арасындагы коктуу колоттон бизди алып чыкты, бир жаңы бир деңгээлге көтөрдү. Бирок ошол эле учурда мен өзүм ошо Айтматовдон ошо кыргыздын тарыхына кайрылса, тарыхый темаларга да бир китеп, романдар жазса деген мен эле эмес башкалар эле үмүттөнсө керек. Маселен алданагы Кайрылып куштар келгенче деген бир романын баштап коюп, ошонун аягына чыкпай калды. Ошондон кийин биз көп үмүттөнүп, ошо бүтпөй калган чыгармасы деле биз үчүн бар эталон. Бирок ошентсе дагы мен өзүм андан кыргыздын тарыхына бир кайрылат го, үлгүрөт го деп үмүттөндүм эле. Профессор Осмонакун Ибраимов, 21-кылымда Санарип доорунда биз эмне үчүн Айтматовду окушубуз керек? Орустун улуу сынчысы Белинский Пушкин жөнүндө мындай айткан экен да. Бу Пушкин ар бир доорда, ар бир кылымда өзүнүн жаңы кыры менен көрүнө бере турган кыймылдагы бир кубулуш деп айткан экен. Аны сыңары мен айтар элем. Айтматов мына айрыкча быйылкы жылы Айтматов 90 жылдын белгилегенде буга ого бетер ишендик. Айтматов жыл өткөн сайын көз өткөндөн ого бетер өзүнүн бир
Mına azı жаңы дорға келіп атабыз. Mına dünyada көп оқиғалар болып атат. Bir жерде genetikалық kodты алмастырып, адамдар bir жаңы түрін шығару әрекеті болып атат. Кейбір жерде bu климат алмас жана башка деген нерсе дүйнөдөгү bir ушундай bir калап алуу заманга жакындап келаткан нерсенин көпчүлүгүн Айтматов өзүнүн чыгармаларында айтып кеткен. Маңкурт жөнүндө айтылды, андан мурунку ар бир улуттун өзүнүн дилин сактап калганчалык маанилүү экени жөнүндө чыкебиз айтып кетти эле. Мына азыркы глобалдашуу доорунда Айтматовдун жазуучулук мааниси, философ катары мааниси ого бетер өсүп атат деп ойлойм. Mına технократтык жана башка иштерден кийин, ишмердиктен кийин дүйнөдө климат алмашып, жаныбарлар дүйнөсүндө ар түрдүү кыйынчылыктар болуп атат. Адамзат табияттан алыстап кетти деген маселе козголуп аткан кезде Айтматов 21-кылым эмес, келечектеги эң маанилүү жазуучулардын бири болуп калат деген ишенимдемин. Мен жана айткан сөзүмдү дагы айталарым келет. Айтматовду түшүнүү, анын чыныгы маанисин кабылдоо азыр гана башталып кеткен кезге деп ойлойм. Менимче келечекте Айтматовдун чыгармаларысыз, анын осуяттары билбей туруп жашоо, bir гармониялуу дүйнө куруу, тынчтыкта гармонияда жашаган дүйнөнү куруу кыйын маселе болот деп ойлойм.